Чыныгы жырытынын суроолору кандай болушун көрүш үчүн биз Цомонун тесттин KG сайтында онлайн тест бөлүмү химия экинчи вариантты иштеп атабыз. Кеттик, уланталы. 31-32 суроолор төмөнкү сүрөткө тиешелүү экен. Биякта мен окуп атып жазып койдум. 1-8-ге чейин туз стакандарда туздардын суудагы эритмелерин 1-8-ге чейинки, кыскасы бул туздун эритмеси бар, бул туздун эритмеси стакандарда бар. Буларды 1-2-3-4-8-ге чейинки пробирка деп коебуз. Мындай идиштерге куят экенбиз. Анан буларда эмне бар экен? Биринчиде, үчүнчүдө, бешинчиде, жетинчиде аш хлор бар экен. Ал эми 2-де, 4-тө, 6-да натрий OH бар экен, 8-де. Жуп сандагыларда натрий OH бар экен. Эми буларды бияка кошту ар бирине. Кайсы пробиркаларда иондук орун алмашуу реакциясы жүрдү дейт. Мисалы, купрум хлор менен аш хлорду салсаң, эч кандай орун алмашуу жүрбөйт. Анткени эмне алмашат? Купрум хлорго кайра хлор келеби ордуна. Купрум аш менен хлор эч качан чыкпайт. Ошондуктан реакция жок. Эми купрум хлор менен натрий OH салып көрөлү. Эмне реакция жүрүшү мүмкүн? Купрум OH менен натрий хлор жүрүшү мүмкүн. Теңдеп коелу, теңдебейлиби? Макул, теңдейинчи. Бияка 2-ден берсем, бияка 2-ден анан бирөөлөр неге теңдебедиң тыты-пыты деп ыйлабасын. Теңделди окшойт. Теңделди. 2O, 2O, 2H, 2H, 2 хлор, 2 хлор. Теңделди. Эми бул реакция жүрөбү, жүрбөйбү? Эгер купрум хлор сууда эрип атса, натрий OH эрип атса, булар жөн эле ар бири өзүнчө жүргөн болот. Купрум плюс, хлор минус, натрий плюс, OH минус болуп. Анда эгер купрум OH чөкмө болсо, иондук орун алмашуу жүрөт. Чөкмө болбосо жүрбөйт. Карап көрөлү. Купрумдун OH. Купрум OH эрибейт экен. Эрибейт. Эрибесе, бул жакта эмне пайда болот? Чөкмө пайда болот. Антпесе эмне болмок? Бир чоң бассейнде, чоң идиште купрум өзү жүрө бермек, натрий өзү жүрө бермек, OH минус өзү жүрө бермек, хлор минус өздөрү жүрө бермек. Ушулар баары аралашып жүрө бермек да. Мына бияктагыдай. Купрум жүрөт, хлор жүрөт, H плюс жүрөт, хлор минус жүрөт. Эч кандай чөкмө жок. Ошондуктан чөкмө болсо орун алмашуу жүрөт. Бул астыга түшүп кала берет. Купрум OH астына түшүп кала берет. Чөкмө болуп. Демек, экинчи пробиркада реакция жүрөт экен. Дароо эле туура жооп чыгып калдыбы? 2-ни камтыган бир эле В варианты бар экен. Эми макул, биз кичине убактыбыз бар болсо, жакшылап тактап коелу. Экинчини карайлы. Натрий S менен H хлорго салсак эмне болот? Натрий балким натрий хлор менен H2S чыгат. Анда эмне болот? Натрий хлор сууда эрип жүрө берет, бирок H2S жакшы эрибейт. Анткени карайлы, биякта H бар экенби? Жок экен да. H2S пайда болгон учурда мына. H2S сууда эрийт экен. Эригени менен бул күчтүү кислота эмес. Билесиңер, бул H2S күкүрттүү суутек күчтүү кислота эмес. Ошондуктан бул сууда эрисе дагы 100% эрип кетпейт. Артка көбүрөөк болот. Бул эмнеге эрийт?
минус менен HS минус менен H плюска. Демек, пайда болгон HKS HS'ти пайда кылат. Демек, S 2 минус бойдон жүрө бербейт да. Мисалы, не деп атасың деп атсаңар да. Мына на 2S менен H хлорду салсак, натрий хлор менен H2S пайда болсо, буга 2ден берсек теңделди. Пайда болгон натрий хлор, натрий плюс хлор минус болуп жүрө берет эритмеде. Бирок пайда болгон H2S HS минус менен H плюска эрийт дагы, анан ушинтип жүрөт. Бул H плюс S 2 минус бойдон жүрө бербейт да, сонун ичинде мындай болуп. 2 H плюс анан S 2 минус болуп ажырап жүрө бербейт. Мындайга ажырайт. Мындай экинчи кадамы кыйыныраак. А бул натрий хлор. Натрий плюс хлор минус деп жүрө берет. Ошондуктан үчүнчү реакция дагы жүрөт. Анткени муну пайда кылып атат. Анан натрий S менен OH'ты салдык. Натрий OH менен натрий S. Биякта орун алмашуу жүрбөйт. Анткени натрий менен натрий алмашып атабы. Алмашпайт да натрий менен натрий. Кайсынысы кайсы натрий экен каяктан тааныйсыз тура? Натрий NO3. H хлор менен натрий хлор менен HNO3 пайда болот. Бирок мына бул эмне үчүн жүрбөйт? Анткени натрий NO3 дагы сууда. Натрий плюс NO3 минуска, H хлор дагы H плюс хлор минуска эрип жүрө берет. Анан мисалы мына натрий менен NO3 карагыла эрийт. Ошондуктан бул эмне болот? Биякта реакция жүрбөйт да. Төртөө тең сууда өз-өзүнчө бөлүнүп калат. Натрий OH менен натрий NO3 дагы алмашпайт. Натрий менен натрий алмашмак беле. H хлор менен алюминий хлор. Жок, хлор менен хлор алмашмак беле. Натрий OH менен алюминий хлор. Алюминий OH менен натрий хлор чыкса, алюминий OH сууда эрибесе, бул дагы астына чөкмө болуп түшөт. Алюминий OH-ты карайлы. Алюминий OH. Алюминий OH эрибейт экен. Демек, чөкмө болуп түшөт. Ошондуктан 8-чи реакция жүрөт. Демек, туура жооп 2, 3, 8. 2-ни эле билдик, дароо билип койсок болмок, эми аягына чейин иштеп койдум. Туз кислотасынын эритмеси менен да, щелочь эритмеси менен да иондук орун алмашуу реакциясына катышпай турган туз кайсы стаканда? Экөө менен тең реакцияга жүрбөгөн туз кайсыда болду? Мына 3-чүдө болду да. Натрий биякта 8 бар эле. Биякта 3 бар эле, биякта 2 бар эле. А биякта болсо 5 менен 6 эч нерсе болгон жок. Натрий хлор менен дагы, натрий OH менен дагы орун алмашпайт. Ошондуктан бул 3-чү стакан. 32 Г. О, жакты. Көрөйүнчү, жогоруда органикалык заттын структуралык формуласы берилген. Формулалары төмөндө келтирилген заттардын кайсынысы менен бул зат аракеттенишпейт. Ого, бул билип алалы. Альдегид, мына башы. А бул жагы спирт. Кыйнаптырды адамды. Эми катализатор колдонсоң, H2 бияка OH болот дагы, бияка H болуп туруп кошулуп кетет. Натрий OH. Натрий OH менен кирбейт албетте. Бияк менен кирсе, O бияка атака кылса, бияка OH, бияка натрий. Бир аз тургусуз структураны пайда кылат, суроо артында турсун. Кычкылтек менен кантип реакция кирет? Күйгүзүп салсаң албетте кирет. Күйгүзүп салсаң күйүп кетет жөнүндө. SO2 менен H2 чыгып кетет. H хлор мененчи? Бияка H'ты алып келип, бияка хлорду коюп койсок болобу. Татал экен.
Бирок негизи теория боюнча болот да. Бияка ашты койсоң, бияка хлорду койсоң тура берет. Демек эң чоң суроо жараткан B болуп атыр. Анткени B'da мисалы мындай болуп калат да. Бияка OH, бияка натрий келсе, бир көмүртөктө OH, O, 2O турганы көбүнчө туруксуз болот да. Көпчүлүк учурда. Ошондуктан бул ыктымалдуулугу аз деген теория менен B'ны белгилейбиз. Органикалык кошулма кычкыл чөйрөдө суу менен аракеттенип, этил спиртин жана уксус кислотасын пайда кылат. Баштапкы органика кошулма структуралык формуласы кайсы? Оңой эле экен. Минтсек болот. Бул экөөнү бириктирип туруп чыккан затты таап койсок болот да. Бул эмне? Татаал эфирлерди түзүү реакциясы билебиз. Эмне жүрөт? Бул OH менен бул H кетсе, анда суу чыкса, биякта эмне чыкмак? CH3, CO, O, C2H5 менен суу чыкмак. Булар үчөө сууну пайда кылды. Демек, этил спиртин жана уксус кислотасын пайда кылат. Баштапкы кошулмалар. Муну суу чыгып атат да. Бул затка кайра сууну кошсоң, бул экөө чыгат да, артка кайтат. Ошондо бул зат кайсы зат? Мына А. Бул эмес, демек А экен. Татаал эфир. Жашоо татаал эфир. 35. Так, текшерип коеюн, 34 туура эле кылдымбы? 34 А, 33 Б туура эле экен. 35. Нехром куймасында хромдун ар бир атомуна никелдин 4 атому туура келет. О. Бир хромго 4 никел экен. Бир тамаша оюма келди, бирок айтпай эле коеюнчу. Макул айта берейинчи. Эркек 4 аялга үйлөнсө болот деген бар го. Бир эркекке 4 аял дегендей. Кечиресиңер. Нехром куймасында хромдун ар бир атомуна никелдин 4 атому туура келет экен. Бул куймадагы хромдун массалык үлүшү кандай? Анда бул куйманын жалпы массасын тапсак кандай болот? Хромдун массасы плюс 4 көйтүү никелдин массасы. Бул жалпы масса. Биз массалык үлүштү тапканда эмне кылат элек? Мисалы, хромдукун табалы, массалык үлүш хромдукун тапсак эмне кылабыз? Жалпы массаны хромдун массасына бөлөбүз. Эгер биз массалык үлүш никелдикин тапсак, жалпы массаны никел массасын жалпыга бөлмөкпүз. Ошондо биякта хромдун массасына. Мына. Ошондо айыр хромдон бирөө никелдин 4 атому демек. Мына. Никелден 4-тө, хромдон 1-ө бул жалпы массаны берип атат. Салыштырмалуу масса деген түшүндүрөт да, айыр деген хромдукуну ошондо жалпыга бөлүп атабыз да. Бул деген туура жооп Г. 36. Жогорку жакта атомдордун бир мүнөздөмөсүнүн
маанисин ошол эле элементтин катардык номеринин өсүшүнө болгон мезгилдик узгандыгынын графиги берилген. Бул атомдордун кайсынын өздөмөсү? Карайлы, литийден баштап фторго чейин жогорулайт экен. Бияка чейин бир катарда мезгилдик системада өсүү тартибинде экен. Эң жогорку фтор экен. Фтор каякта эң күчтүү? Андан кийин хлор күчтүү экен. О күчтүү экен, N күчтүү экен. Бул күчтүүлөр качан эле терс электирдүүлүгү эле билесиңер. Терс электирдүүлүгү эле эң жогору элементтер булар эмнелер эле? Фтор, кычкылтек, азот, хлор дегендер. Билимот KG сайтыбызда, курсубузда канчанчы класстын темасы? 9 класстын темасы терс электирдүүлүк. 8 класстын темасында эле. Мен оюмча 8 класстын темасында окшойт. Терс электирдүүлүк дегенде ушундай суроону көрсөткөм. Анан ушундай трендти эмне үчүн келип чыгарын түшүндүргөм. Ошондуктан бул эмнени түшүндүрүп атыр? Терс электирдүүлүктү берет. 37. Төмөндө көрсөтүлгөн теңдемелердин кайсынысы гидратация реакциясын туюнтат? Гидратация деген эмне? Сууну кошуу. Гидролиз деген суу менен бөлүү. Лизис деген бөлүү. Лизис деген сөздөн келет. Лизис деген. Гидратация деген суу кошуу. Гидрлөө деген H2 кошуу. Анан дегидратация деген сууну чыгаруу. Анан дегидрлөө деген H2-ни чыгаруу. Жазбай эле коеюн, угуп дептериңерге жазып алгыла. Демек, теңдемелердин кайсынысында гидратация реакциясы туюнтат? Сууну кошту. Так, сууну кошсо О эмне болуш керек эле? 12H24 болуш керек эле. Жок, бул тескерисинче сууну кошуп туруп бөлүнүп кетиптир. Бул гидролиз. Суу менен бөлүндү тескерисинче. Лизис, бөлүү, ажыратуу. Бул сууну коштубу? Ооба, бияка О келди, 1H бияка, 1H бияка. Ошондуктан бул туура гидратация болду. Булчу? Жок, сууну кошуп алган жок, биякта гидролиз болду. Анткени кальций карбонатыны сууну кошуп туруп ацетилен пайда кылды. Бул билесиңер атактуу реакция. Ацетилен алуу боюнча. 10 класста ацетилен жөнүндө өткөндө айткан болушум керек сөзсүз. Сайттагы курста. Так. Ошондуктан акыркыны карайлы. Бул дагы сууну жардам менен бул бөлүнүп атат. Ошондуктан бул дагы гидролиз. Бул гидратация. Гидратация. Гидро деген хайдро деген сөздөн келет. Хайдро деген кайсы тилде? Латынбы, немисби, грекпи? Бул эмнени түшүндүрөт? Суу деген түшүндүрөт. Гидроэлектростанция деген суу электростанциясы. ГЭС. Анан хидр болсо жөн эле. Оосу жок болсо бул суутекти түшүндүрөт. Хидр. Гидратация деген hydration деген сөздөн келет. Hydration. Мисалы, revolution деген революция. Бизге revolution, кыргыздарга ошол сөз жакшыга. Революция. Conjugation, конжугация дегенде hydration, гидратация. 37Б. 38. Тутуму болгон органикалык кошулма тутуму болгон тузду пайда кылат. Тузду кайсы заттар пайда кылат эле? Карбон кислоталары пайда кылат. Анткени мына С бирөө кетти, Одон экөө кетти. Демек биякта С3 калды. Аштан бирөө кетсе H7 калды. Демек С3 H7 деген ушундай бир зат экен да бул. Буларга эмнени кошкондо тузду пайда кылыш үчүн натрий OH менен
балкытып ал тутуму болгон көмүртекти пайда кылат. Кыскасы буга натрий OH'ты кошсоңор биринчи эмнен пайда кылат эле? Кислота менен туздун реакция. Чалыштырдын реакциясы. Нейтралдашуу реакциясы C3H7 CO анан бул минус натрий плюс. Демек бул тузду пайда кылат, анан сууну пайда кылат. H2O'ну пайда кылат. Демек анан бул затты натрий OH менен балкытып эриткенде тутуму C3H8 болгон көмүртекти пайда кылат. Көмүртекти эмес, көмүрсуутекти болуш керек эле. Баштапкы органикалык кошулма кайсы класска таандык? Бул мисалы мындай дагы болушу мүмкүн экен. Кош байланышы бар спирт дагы болушу мүмкүн. Кош байланышы бар спирт болушу мүмкүн же альдегид болушу мүмкүн. Биз бул жакта экинчи нерсени эске алышыбыз керек экен. Натрий OH менен балкытып эриткенде C3H8 болгон алканды пайда кылып атат. Бул экөөнү кошсок алкан пайда болбойт да. Жөнөкөй эфиргечи. Жөнөкөй эфирде бир эле O'су бар. Бул карайлы. Аз көрүнчү. C4H10 болгондо, мына C3H7 деген нерсе барбы? Бар да. Так. Жөнөкөй эфир, альдегид, көп атомдуу спирт, карбон кислотасы болушу мүмкүн. Карбон кислоталарын натрий гидроксид менен салып туруп катуу балкытып эритеп берсең C3H8 пайда болуп кетеби? Бул жөнөкөй эфир болушу кыйын да. Жөнөкөй эфир деген ROR да. ROR. Татаал эфир деген RCOR. Бул башка R болушу мүмкүн. Мисалы мына. Бияғы CH3, бияғы OH. Бул спирт. Бул ошол жери башка көмүртек болсо, татаал эфир болмок. Демек, бир тарабында сөзсүз C3H7 бар да, анткени C3H8 пайда болгондон кийин бир тарабы сөзсүз C3H7 бар. Эгер бир тарабында сөзсүз C3H7 бар болсо, анда калган C1, H1, O2-ни карбон кислотасына гана баткыра аласың да, башка учурга баткыра албайсың. Эфир кылам десең, муну жөнөкөй эфир кылам десең, болбойт. Альдегид кылам десең дагы бир О батпай калат. Мээрге H туруп калса, альдегид батпай калат. Бирок бул экөөнү кошуп туруп ысыта берсең, мындай нерсе чыгып кетеби экен, Азыр. Муну экөөнү коштуруп ысыта берсек, мындай нерсе чыгып кетеби? Көмүрсуутекти пайда кылат. Билбейм. Карбон кислотасы деген вариант туура келип атат, бирок макул. Чыдай берейинчи. Азыр мен Google'га жазып көрөйүн.
не деп жазайын? Карбон кислотасы деген карбоксилик асид, карбоксилик асид плюс натрий OH. Бұл біз көрсөткөн эле тузду пайда кылып атат. Так. To get alkan. Охо, бар экен да. Тузга кошот экен. Тузга натрий OH'ты кошкондо алкан менен натрийдин карбонаты пайда болот экен. Бул реакциянын механизми кандай экени? Decarboxylation of sodium salt. Yazanchi decarboxylation of sodium salt of carboxylic acid reaction mechanism. Пайда болду. Же бул радикал реакция. Койгула, силердин башыңарды ортпайын. Кыскасы, не кылат экенбиз? Биякта шалош менен убакыт бергенде ал тутуму болгон көмүр. Бул ал деген мо тузду айтып атат экен. Мен чынын айтайын, ойлодум ичимденчи, натрий карбонат чыкса эмне болот деп. Бирок мен карбон кислотасына натрий OH'ты кошуп кантип натрий карбонат алмак элек десем, булар пайда болгон тузга дагы натрий OH'ты кошуптур да. Мына пайда болгон тузга дагы натрий OH'ты пайда кылып, анан С3H8 алыптыр. Анын механизми жана бизге көрсөттү. Жазып алсаңар болот. Мына карбон кислотасы биягы С3H7 болобу, кайсы болсо дагы, ага натрий менен тузу болсо, ага натрий OH'ты кошуп ысытсак, эмнен пайда кылат экен? Алкан менен, мына бияктагысы менен карбонатты пайда кылат экен. Ошондуктан бул карбон кислоталары. Кыйын болуп кетти аягында. 39 0,6 моль С заты 0,6 моль Д заты менен аракеттенип, так, С плюс Д 0,4 моль М затын пайда кылат. Будан 0,6, будан 0,6, будан 0,4. Реакция натыйжасында Д заты толугу менен сарпталып, ал эми С затынан 0,2 моль артып калган. Демек, бул башында экен. 9-класста мындай суроону көп иштегенбиз. Анан сайтта 9-класста. Билим от KG сайтында, тестин KG эмес, курстарыбызда. Кайра эле эскертип коеюн, YouTube'дан видеону көрүп аткандар кайсы сайт деп ойлошуңар мүмкүн. Реакция. Д толугу менен сарпталып, Сдан 0,2 артып калып атса, анда будан 0,4 кирген дагы, будан 0,6 кирген. Бул башында 0 болчу, анда будан 0,4 пайда болуп атса, реакциянын аягында эмне пайда болгон болот ошондо? Аягында будан 0,2 артып калган, будан арткан эмес, Мден 0,4 пайда болгон. Төмөндө көрсөтүлгөн схемалар кайсынысы бул реакцияны сүрөттөп мүнөздөп турат. Кыскасы, Сынын коэффициенти канча болсо, Дныкы ошончо, Мдики ошончо, анткени 0,4 0,4 1ге 1 дегендей эле. Демек, С менен Мдин алдыдагы саны 1 болуш керек, Дныкы 3 болуш керек. Ошондо иштейт. Анткени карагыла. Будан 0,4 кирсе, будан 3 эсе көп кирсе, 1,2 кириш керек эле. Жок. Будан 0,4 кирсе, будан 0,8 кириш керек. 1ге 2 болсо 0,4га 0,8 болот. Жок.
Будан 0,4 кирсе, будан 2 кирсе 1 кирип атса, 0,4 кирсе 0,2 кириш керек эле. Жок, бизде 0,4 кирсе 0,6. Демек мына 0,4 болсо, 2де 3 болсо, 0,4тө канча болот? X десеңер, теңдемени кайчылашкы өтүп иштеп келсеңер, 2x барабар 3 көбөйтүү 0,4 1,2, x барабар 0,6 болот. Ошондуктан мына А варианты туура. 2, 2. Ошондо 0,4, 0,4. 3 болсо 0,6. Оңой экен. 40. Бул боюнча дагы каякта 9 класста эле айттым. Билимот KG сайты 9 класстын курсу. 40-чы суроо. Жогорку жакта келтирилген сүрөттөрдүн кайсынысында курамында көмүртектин sp гибридизация абалында атому бар органикалык пигмент түзүшүнүн бир бөлүгү көрсөтүлгөн. sp-лар кандай болот болчу? S1, P1. Демек бул мисалы ацетилен турабы? Үчтүк байланыш болгондор, булар sp-лар эле. Демек кайсыл жерде анан булардын байланышы эмне болот эле? Түп-түз болот эле. Булардын геометриясын эстесеңер, түп-түз болчу. sp үчтүкү кандай болчу? Мына, мунуку түз. sp2-ники 120 градустан 3 бурчтуу жалпак, ал эми sp үчтүкү болсо тетраэдр. 109 градустан. Кандай? Тетраэдр деген структураны билесиңер. Опа. Мына. Бул тетраэдр. Тураны жазым окшойт. Бул болсо 3 бурчтуу жалпак, мына, бир тегиздикте жатып атат. Бул sp2, бул sp3. 10 класстын темасы. Гибридтешүү. Геометриялар ушул жерде дагы 10 класста дагы үйрөтүлгөн. Анан тетраэдрлер боюнча толугураак маалымат 9 класста заттардын геометриясы деген темада бар. Бул болсо тетраэдр кайра эле. 4 байланышы бар экен. Бул sp3. Демек бул эле вариант калды. Карасаңар, бул p орбиталдардан экөө да. Бул sp. Анткени карагыла. Бул учурда кандай болот? Кош байланыш болгон учурда ортодон бир сигма байланыш, анан асты үстүнөн экөө биригип бир пи байланышты пайда кылат эле. Үчтүк байланышта 1 сигма 2 пи бар, билесиңер. 2 пи 1 сигма бар. Ошондуктан бул пиден бирөө бар, дагы ушундай пиден бирөө бар. Бирок бул мындай. Бирөө бул биякта жайгашса, y координатасы боюнча. Бирөө бул координатада. Z координата боюнча жайгашкан. P орбиталдар. Бирок бири-бири менен мындай капталат. Ошондуктан sp бир бөлүгү кайсыда көрсөтүлүптүр? 40-чынын жообу G.